Дүйнөлүк пандемия айрымдарга оор сыноо алып келсе, кээсине жеңил пиар жасап элди дүрбөтүүгө мүмкүнчүлүк түздү. Жер жүзүндө коронавируска байланышкан кырдаал менен күрөш жүрүп жаткан чакта айрым саясий күчтөр радикалдуу кадамдарга чакырык жасоо менен алек. Алардын мындай кадамына өлкөдөгү экономикалык абал ыңгайлуу шарт түзүп берип жаткандай. Эгемендүүлүк алган 30 жылдан берки колунда бийлиги жана көйгөйдү чечүүгө бардык мүмкүнчүлүгү бар туруп, өлкө байлыктарын митте курттай талап, карызга батыргандар да азыр сын тагып турган учур. Кимдин дөвдүр, кимдин кара мүртөс, кимдин дабдыр экенин убакыт көрсөтөт. Чындыгында буга чейин биз аябай саясий активдүүлүк менен жашаган элбиз го. Ар бир айда кандайдыр бир окуя болуп атат, жана ошол окуяда кимдин кандай болуп атканын биз күзөтүп эле келатабыз да, туурабы? Кимиси пыш болду, кимиси мыш болду. Бул деле ушундай. Бир Кудай көрсөтө бир канча убакыттан кийин ачыкка чыгып калат. Мына жөн эле элге көрүнүп алайын деген экен. А мына жөн эле элге бир бийликте бир тиши бар экен, ошону тиштеп алайын деген экен. Да, билинет бул нерсе. Көзгө көрүнбөгөн жоо менен күрөшүүдө ар бир жарандын жоопкерчилиги күч. Бирок 2 ай карантинде жаткан элибиз чектөөлөр алынганда эркиндикти ашыкча пайдаланып, коопсуздук жана тазалык эрежелерин сактабай, илдеттин жайылышына шарт түзүлдү. Чет жерде жашап иштеп жүргөн мекендештерибиз да келип, обсервацияда жатууга көнбөй, илдетти таратуу мүмкүнчүлүгүн көбөйттү. Эми минтип оорудан жакшы боло албай каза тапкандардын саны өскөндө, кайрадан башкаларды күнөөлөөнү адатка айландыргандар да жок эмес. Бул жерден биз элди күнөөлөгөндөн алыс болушубуз керек. Ошо элге туура эмес пикирди жаратып койгон, эл арасында жүрүп өзүнү бир жакшы элге жакшы көрсөтөм дегендин ордуна бийликти жаман көрсөтүп, өзүн жакшы көрсөтөм деп элге туура эмес маалыматтар таркаткандардын айынан тескерисинче алар элге жамандык кылып коюшту. Убагы келгенде териштирилип алат. Биздин мамлекетибиз укуктук мамлекетпиз, эркин демократиялык мамлекетпиз. Анан сөз эркиндиги деп эле азыр көрүнгөн кычыктан чыга алып түрдүү сөздөрдү сүйлөп элдин арасында пикир жаратыштын эч кандай кереги жок. Эл алдында өзүн жакшы көрсөтүп, арзан пиар жасаганды билгендер кырдаалдан пайдаланып жатышат. Ал эми популизм менен алектенбей, унчукпай өз ишин аткара бергендер ачуу сынга кабылууда. Интернетте фейктерди жалдап алып, өлкөдөгү саясий абалды курчутууну көздөп жаткандардын көбү буга чейин бийликте отуруп эл байлыгын тоногондор. Ошолор фейктерге төлөп берип жаткан акчасын жана шайлоого катып отурган каражаттарын көзгө көрүнбөгөн вирус менен күрөшүүгө жумшаса, натыйжалуу болмок деген пикирлер айтылууда. Жанагы саясатчымын деп жүргөндөр, анан ошол 10 жыл, 15 жыл, 30 жылдын ичинде ошол мамлекеттин бийлигинде аралашып жүргөн адамдар бүгүнкү күндө бийликке сын такпай эле койсо, өлүм менен өмүрдүн күрөшүп аткан мезгилинде элдин арасында жекече саясий упай чогултканды токтотушуп, улам сороңдоп ар жерден чыгып интервью берип, ар жерден бир билдирүү таратып, бийликти, өкмөттү жамандаганды токтотуп эле турса, күнөөлүүлөрдү издегенден көрөктү колунан келген адамга бир шприц болсо да жардам берсин, бир таблетка болсо да берсин. Анын бардыгын таразалаучу Кудай деген бар. Тиешелүү адамдардын сүйлөшүүсүнүн натыйжасында Турциядан жана Швейцариядан керектүү дары-дармектер алып келинди. Андан мурдараак Россиядан гуманитардык жардам келген. Учурда жетишпей жаткан медициналык препараттар дарыканаларга жеткирилди. Болгону сабыр жана ынтымак менен илдетти жеңүү милдети турат. Андыктан жок дегенде жаман сөз айтпай, аткарылып жаткан иштерге тоскоолдук жаратып, элди иштен иритпей туруу маанилүү. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7 канал, Бишкек.